Биздин динибиз салиха аялга үйлөнүүгө өнөйт деп айттыңыз го. Бир жолугушууда Кантип билесиң? экени кантип билесиң? Мисалы, анын жүзүнөн бир байкалабы салиха экенин, же болбосо мисалы туугандарынан сүрүштүр деп айтышат го. Туугандары деле эч кимди жаман деп айтпайт го. Орчундуу суроо бул, чынында да оор суроо. Эми кичине аламаттары бар. Бирок ал дагы 100% кепилдик эмес. Кичине үмүт пайда болот. Кандай үмүт пайда болот? Аялдын уяттуулугу, эркекти тикке карабагандыгы, сенден сөз талашып сүйлөбөгөндүгү бул аялдын чыныгы салиха болгон кабар берет. Сенден жарышып, өзүнүн немесин өткөрүп тургандыгында бир аз ойлош керек. Сөзүнөн эле байкалат. Сенден жарышып сүйлөбөй, сен сөзүңө колон коюп, кулак төшөп сүйлөп бүттүңүзбү, эми мен сүйлөйүнбү деген сыяктуу дейм, ар кандай болот. Сага сый урматын ошол жерде эле билинсе, бул бир аз үмүт бар иншалла. Бул да эми 100% кепилдик бере албайбыз. Себеби эртең эмне болордон биле албайбыз да, түшүндүңбү? Ошого бир аз үмүт бар ушул жагынан. Анан эми мүмкүнчүлүгүң болсо, колуң жетсе, кыздын ата-энесин изилдөөгө аракет кылыш керек. Сөзсүз тарбия, сөзсүз. Мейли жакын адамдары ар кандай айтып коюшу мүмкүн, ага жакын эмес калыс адамды табып сурасаң, ошол адам калыс айтканга аракет кылса, буюрса, ушунун көп анын салихалык, салих эмес экендигин таба аласың иншалла. Эми бул жерде мындай маселе бар. Ушул эме көп суроолот, тынчтык айтып кетти азыр. Бирөөдөн бирөөнү суроо бизде аябай көп кездешет, билесиңби? Мисалы, азыр менен көп сурап келесиңер, устаз мына кыз кандай, устаз мына жигит мондай деп сурап келесиңер. Колумдан келишинче калыс айтканга аракет кылам. Кече эле бир силердин группалашыңар бирөөнүн, иншалла болочок болуп калат, жакын күндөрдө кайнатасы менен сүйлөштүм. Ошондо дагы мен калыстыгымды айттым. О, айланайын, кызыбыздын атасы, урматтуу эме инсан деп айттым. Мен ортодо калысмын. Ушул окуучумду мактабайм, жактабайм, жамандабаймын. Мен көргөн мондай сыпаттары бар. Ушул сыпаттары сизге жакса, кызыңызды бериңиз. Жакпаса, кызыңызды бербеңиз, кыз сиздики. Ортодо суралып аткан адамдар, бир туугандар, калыстыгыбызды айтпасак аманат бул. Калыс айтайын. Мисалы үчүн жаман кулктун өзүн көргөн болсоң, айт. Максатың ал экөөнү үйлөндүрбөй коюу эмес. Досум, же бир тууганым, ал кыздын же ал эменин жигиттин мондай кылыктары бар экен, аны көрдүк же уктук, ишеничтүү булактар деп айтып кой бул нерсени. Жашырып койбо. Жакшы сыпаттары болсо, жакшы сыпаттарын да айт. Ал кызда мондай де. Бул аманат сенин. Себеби ал сенин келечекте жашоосун сурап атат, сага таяп иш кылып атат. Ошол себептен эч качан жеке кызыкчылыгыңарды ойлоп кеңеш бербегиле. Мисалы үчүн ал кызды үйлөнүп алат экен деп кызганасыңбы, балким, же ичиң атышабы, же ага бир болгон душманчылыгың бар дейм, ал кыз менен келишпей калгансың. Ошонундан бул бут тососуңбу, мындай нерсе аралашпасын. Жооп бересиң бул үчүн. Аманат бул нерсе. Ошого ортомчу түшкөндөр дайым айтам, эскертип, аманат деп билип, калыс ниетиңерди айтыла. Жаман жагын көрүп калсаң айтып кой. Алла үчүн айт. Чындап мондай кептерди укканмын, досум. Билип кой. Каласаң ал, калабасаң алба деп. Жакшы жагын уксаң, жок, жакшы жагы мондай, ата-энеси жакшы, тарбиясы жакшы деп айтып кой, болду. Калганын өзү чечет, бир туугандарым.